Түркиянын Ван аймагынан келген Умсун Кеситли эзелтен сакталып калган улуттук кийимдери жана аны колдонуу жол-жоболору тууралуу айтып берүүдө. Маселен, вандык кыргыздарда турмушка чыга элек кыздар кызыл жолук салынса, келиндик доордо ар дайым ак жоолукчан жүрүшөт. Ош шаарына Түркиянын Ван аймагынан келген этникалык кыргыздар атайын жоголуп бараткан улуттук кийимдерди көргөзмөгө алып келишти. Тыш жапан дейбиз. Тыш жапанды көчүргөн кыздарга кийгизебиз. Тою болуп күйөөсүн үйгө көчүргөндө кийгизебиз. Сепке берилет ошондо. Сепке берилет, сепке берилет. Бул белдемчи. Бул мындай аркабызга тагабыз мындай. Жашына карабай эле баары тага береби? Жашында мында карылардыкы мындай бирке кара аралаш болот, жаштардыкы кыпкызыл болот. Септе болот экен. Мана табак ап дейт. Буну да келиндин немеске беребиз, себиге беребиз. Табак мабактарды салып коет келин болгон. Идиш аяктар. Табак мындай зор табактар болот. Mana bu çaçkep, bu çaçkep orolboğun çaçkep, mana püçü, orolğondur oyakta var. Bunu qaysı jaştagı ayımдар kiyet? Bunu da şu kelinler kiyet, kelin kүйөөгө berip көчүргөндө кийгизебиz. Памир кыргыздарынын бир бөлүгү алгач Пакистанга көчүшкөн. Ал жерде 4 жылдай жашап Түркияга жер которгону белгилүү. Түркиянын Ван аймагына жер оодарып көчүп барганына 43 жыл болууда. Элди Оганстандан Ванга көчүргөн Рахманкул хандын келини Бибижамал Кутлу дагы келди. Ал 77 жашында Кыргызстанда биринчи жолу конокто болуп толкунданып жаткан чагы. Аябай толкунуп, аябай Бишкекке havaalanından kelgenden hoş olup, şunday neme olup, o yaktı karasam da Kırgız, bu yaktı karasam da Kırgız, şopurumdu karasam da maşinayda ötülür Kırgız. Ayavay tolkunup hoş oldum, ayavay tolkundum, ayavay hoş oldum Kırgızistan'da gördüğümde. Köp jakşı eken, Allah'a şükür Kırgızistan'da bari çok jakşı eken. Müslümançılıkka da jakşı olup, bir jakşı eken, bari joğun jakşı olup, köp tolkunup hoş oldum. Ван аймагында жашаган этникалык кыргыздарды өлкөгө конокко алып келүү демилгесин Аталар Изи коомдук фондунун негиздөөчүсү Асел Калканова көтөрүп чыгып уюштурган. Айтымында бул иш-чарада тарыхый адамдарды тарыхый буюмдары менен чакырууга аракет кылышкан. Булар өзүнүн турмушунда баягы экинчи, үчүнчү аталары Алайдан, Чоңалайдан, Нургаптан кеткендиктен апаларыбыз ошо аталары кичинекей кезинде айтып жүргөн алайым бар, кыргыз ошо алатоом бар деп айтып жүргөн жерине атасы көрө албай калган жерине өзүлөрү келип, азыр ошол көргөзмөнү Ошто ачып аткандарына аябай кубанып турушат. Вандан келген кыргыз бир туугандар менен баарлашып, алардын көтөрүп келген кийим кечээлерине байкоо салган тарыхчы Байболот Абытов өз пикирин билдирди. Этникалык эл болуп өзгө жерде обочо жашап калганына карабай табигый нукуралуулук сакталып калыптыр деп баа берүүдө. Күндөлүк турмушта колдонгон буюм теримдери, жасалгалары, көркөм жасалгалары, зер буюмдары ушул жерге коюлуптур да. Мени бир таң калтырганы биринчиден булардын бардыгы жана азыркы тил менен айтканда экологиялык таза. Кытайдын химиясы жок экен. Бардыгы жүндөн, жибектен, анан кийин муну жасалгаларды карасаңыздар, баш кийимдеги белдемчиде тетеги жакта турган жасалгалардын бардыгы булар ошол жерде Ван кыргыздар өздөрү колу менен жасаган экен. Бул башка элдин жасалгасы эмес экен. Ошол өздөрүнүн. Эми карап көрүңүздөр, бүгүнкү күндө 21-кылымдын башында ушундай жасалгаларды жасап, ушундай экологиялык таза буюмдар колдонуп келген. Анан бул жерде мына кыдырып көрсөңүздөр, көп буюмдар биздин бул жерде кыргыздардын колдонуусунан чыгып калган, колдонбой калган, билбей калган буюмдарды алып келиптир да. Мына ушул тарызда алганда бул маселе абдан жакшы олуттуу да, орчундуу да болуп атат. Вандан келгендер Чоңалай районуна барып, көп жылдардан бери көрүшпөгөн туугандары менен жолугушту. Ал эми улуттук кийимдердин көргөзмөсү Сулайман Тоо музейинде 2 күн болмокчу. Келгендер көргөзмөдөн соң жергиликтүү эл менен баарлашып чер жазышууда. Улуу Памир айылында 2500гө жакын кыргыз жашайт. Алардын 350гө жакыны мектеп окуучулары. Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймактарында 5000ден ашуун вандык кыргыз бар. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.